Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 18 августта АКШнын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Алан Мельцерди жана АКШнын Кыргызстандагы миссиясынын башчысынын орун басары Саната Колтерди кабыл алды. Жолугуунун жүрүшүндө тараптар эки тараптын күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди талкуулашты. Министр Казакбаев казак тарап менен биргеликте Афганистандан 15 кыргыз жаранын коопсуз жагдайда эвакуациялап, үчүнчү өлкөгө чыгарып кеткендиги үчүн Америка тарапка ыраазычылык билдирди. Андан тышкары Сирия менен Ирактын аймагында калган Кыргыз Республикасынын жарандары болгон балдарды жана аялдарды биргелешип эвакуациялоо мүмкүнчүлүгүн издөө маанилүү экендигин белгиледи. Казакбаев президент Садыр Жапаровдун Афганистандын көп улуттуу элине зарыл болгон гуманитардык жардам көрсөтүү тапшырмасы тууралуу маалымат берди. Ушуга байланыштуу афганистандык студенттерге Кыргызстандын жогорку окуу жайларында билим алуу үчүн 500га чейин виза берилери тууралуу айтты. Америкалык тарап Кыргыз тараптын Афганистандын жарандарына студенттик виза берүү чечимин оң баалады жана АКШнын ушул этапта Бишкекте жайгашкан Борбордук Азиядагы Америка университетинде 150ге чейин афган студенттерин каржылоого даяр экендигин айтты. Эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун артыкчылыктуу багыттары талкууланды.